Жакында баш мыйзамга өзгөртүү жана толуктоолорду киргизүү боюнча мыйзам долбоору коомдук талкууга чыгарылды. Анда эл бийлигин күчтөө байкалабы? Мындай толуктоолор жарандарга керекпи же саясатчыларга? Парламенттеги 3 фракция лидерлери күзгү парламенттик шайлоо менен катар референдум өткөрүп, өзгөртүүлөрдү кабыл алууну сунуштап жатат. Баш мыйзамдын 114 беренесине такап, Конституцияны 2020 жылга чейин өзгөртүүгө болбойт дегендер менен катар, элге референдум өткөрүүгө эч ким тыюу салган эмес деген ойлор. Аракеттер турмуш зарылчылыгыбы же тигил же бул бийлик бутагын күчтөндүрүү амалыбы? Бүгүн бул суроолорго түз эфирде жооп издейбиз. Сиздердин назарыңыздарда сиздин депутат, анын алып баруучусу мен Элвира Байсаева. Саламатсыздарбы? Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү программанын катышуучулары менен тааныштырып өтөйүн. Дастан Жумабеков, Жогорку Кеңештин депутаты, Ата журт фракциясынан, Нурбек Касымбеков, парламенттин депутаты, КСДП фракциясынан. Мырзалар, кош келипсиздер. Биздин программа туура 25 мүнөткө созулат. Ар бир берилген суроого 45 секунд ичинде жооп берүүгө үлгүрүшүңүздөр керек. Программанын шарты боюнча бүгүнкү тема алкагында 2ден суроо бири-бириңиздерге жолдой аласыздар. Ошондой эле, урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер дагы биздин көрсөтүүгө активдүү катышсаңыздар болот. 0550 288 130 номерлары сиздер үчүн иштеп жатат. Биздин конокторго суроолоруңуздар болуп, бүгүнкү тема боюнча ой пикирлер боло турган болсо, ошол телефон номерларына СМС билдирүү жолдой аласыздар. Мырзалар, эмесе талкууга өтүүдөн мурда биз бүгүнкү тема алкагында жарандар арасында сурамжылоо жүргүзгөн элек. Ошол сурамжылоону тыңдайлы, анан кийин талкууга өтөбүз. Бул жогорку жакта отуруп алышы эле өзлөрүнө туурлак бүт баарын. Жазап алып эле анан эле конституция, мына 4 жылдан бери өзгөрбөгөн конституцияны эмне кылат өзгөртөм. Эмки 5 жылдыкка 4 жылдыкка кайра булар конституцияны өзгөртүп алып, дагы бийликке отургусу келип атышат да булардын. Конституция карапайым элдин жашоосу жакшы болсо эле болду. Пенсияны убагында төлөсө болду. Булар өзлөрүнүн бир тууган, өзлөрүнүн жеке жааттарын эле ойлоп эле конституцияны өзгөрткөн да. Андан башка азыр бийликте отургандарга конституциядан башка жумуш жок го. Менимче ушуга чейин конституцияны өзгөртүү эле келишпеди. Ушу 2020 жылга чейин өзгөртүлбөсүн деп ушундай мораторий сыяктуу кабыл алынбады беле. Эми ушу мыйзамды өзгөртө бербей, өзүбүзгө ылайыктай бербей, ушу ойдон иштесек болмок. Бирок өзгөртүү боюнча ошолор шайлоо боюнча гана өзгөртүү киргизилет деп айтылып жатат. Бул жагына толук кошулам. Эми азыркы конституциянын акыбалында жашап атканыбызды көрүп атпайсызбы? Мурунку конституцияга кайтап, мурунку законду кайра алып, ошо менен жашаш керек, элге жакшылык болуш үчүн. Эми өзгөрүү болсо эле заман неме болобу дейбиз да? Жакшыраак дейбиз да. Мурдагысычы? Мурдагысы азыркысы өзгөрүү болсо биздин үмүтүбүз да эми. Өзгөрүү болсо кичине заман оңоп калабы, балдарыбызга иш болуп калат. Керек эмес негизи. Эмнеге? Мыйзамдар баары жакшы, бирок мындай айтканда керектүү жетекчилер өз убагында ушулар менен иштесе аябай жакшы болот. Эми сөзсүз өзгөртүш керек, биринчиден иштетиш керек, анан эми өзгөрткөндө премьер-министрдин жоопкерчилигин күчөтүш керек. Иштейт, колунан эч нерсе келбесе болду деп кетип калмай болот. Конституцияны чоты өзгөртүүгө туура келет го менимче. Эмнеге? Себеби конституция чыккан менен иш жүзүнө ашпай атат. Жарандарыбызда оюн угуп алдык. Нурбек мырза, баягы дебилге көтөргөн фракциянын катарында депутат катары сизге биринчи суроону берим келип атат да. Баш мыйзамга өзгөртүү толуктоолор киргизүүнүн зарылчылыгы эмнеде? Мындай муктаждыкпы, бүгүнкү муктаждыкпы же башка себептер барбы? Конституцияга өзгөртүүнү киргизүүнүн зарылчылыгы бар. Анткени ушул конституцияны кабыл алуу боюнча өзүңүз билесиз, 2010 жылы конституциялык кеңешме түзүлгөн. Ошо конституциялык кеңешменин мүчөсү болуп мен дагы 75 адамдын катарына иштегем. Биз 10 күн иштегенбиз. Ошондо деле мындай кээ бир маселелер боюнча бир пикирге келе алган эмеспиз да. Мына ошол эң негизги пикирге баягы келишпей, баягы талашып тартышкан маселелер мына бүгүн турмуш ушул тастыктап атат и алып чыгып атышат да. Мисалы тиги акимди дайындоо жана бошотуу маселесинде. Мына конституцияда ошол акимди дайындоо бошотуу жергиликтүү кеңештин макулдугу менен болуп калган да. Ошондуктан
Дастан мырза, сиздин оюңуз кандай? Мында ошол убагында 2010-жылы конституция кабыл алынып атканда, ошондо аткаруу бийлигинде эле укугу барын бийлиги, укуктары тең салмактанды деп ушундай кабыл алдык эле да. Анан эми ошол премьер-министрдин ыйгарым укуктарын кеңейтип койсок эле маселе чечилип калабы же башка жагы барбы? Саламатсыздарбы? Ооба, ушул конституция боюнча мына жакынкы 6 айдын ичинде катуу Кыргызстандын элинде талкуулап атат да. Бирок мен айтып кетейин, урматтуу телекөрүүчүлөр, эгемендүү алган күндөн бери Кыргызстанда бүгүнкү 2010 жылга чейин 8 жолу баш мыйзам конституция алмашты. Эмне өзгөрдү? Өзгөрүү болду. Бул эки өзгөрүү болду. Эки революция болду. Мунун баардыгы эң биринчи ушул конституциянын туура эмес жолго алып барылгандыгы үчүн, туура эмес жолго өзгөрүлгөн үчүн элдин баягы ошо мамлекетке, президентке өздөрүнүн оюн жеткирип айта албагандыгы үчүн ошо наразычылык келгендиктен мына ушул конституциянын туура эмес иштегендигинен эки конституция өзгөрдү, революция болуп, мынакей эки президент башка жакка качып отурат. Ошол үчүн мына 2010 жылы эң башкысы 2013 27-июнда Кыргыз элинин Вакытыңыз бүттү. Нурбек мырза, сиз жогоруда айтпадыңызбы? Ошол аткаруу бийлигинин, өкмөт башчынын ыйгарым укуктарын кеңейтүү керек депчи. Эгер ошол өзгөртүүлөр киргизилсе эле ошондон майнап чыгат деп ишендире аласызбы? Сөзсүз, анткени өкмөт деген бул аткаруу бийлиги мобилдүү болуш керек. Ошол мыйзамдар, чечимдер, программалар тез аткарылышы керек. Эгерде болбосо тиги акимдер боюнча баягы начар иштеген, элдин асыл көйгөйлөрүн чече албаган, ушул элдер кайрылып жанагы эле ушул жөлөк пулдарды, пенсия маселесин, дагы башка маселелер боюнча ушул жерлерде маселени чече албаса, андай адамдан баягы ошону бошотуу же болбосо жоопкерчилигин кароо маселеси өтө татаалдашкан. Жергиликтүү кеңештин макулдугу менен бошотуш керек. Алар качан жыйынын өткөрөт? Мына ошол жерден премьер-министрдин ишине эффективдүүлүгү өтө начар болуп атат. Андан тышкары министрлер боюнча дагы ушул премьер-министрге укук берилет да. Түшүнүктүү. Дастан мырза, жергиликтүү кеңеш бул партиянын талапкерлеринен түзүлөрү жалпыбызга маалым. Ошол акимди дагы жергиликтүү кеңеш дайындап атпайбы? Ошондо мисалы мамлекеттин кызыкчылыгы эмес, өкмөттүн иштери эмес, ошол партиянын кызыкчылыгы көзөлүп калып аткан учурлар болуп атат да. Буга сиздин көз карашыңыз кандай? Эми жана аяктап кетейин, 2000 суроого жооп берип койсоңуз, Дастан мырза. Эми андай болсо, бул премьер-министрдин бүгүнкү күндө шайланышы, ошол жерде мына акимдердин шайланысы бул конституциянын азыркы иштеп аткан эң туура жолу. Эң туура жолу. Мен буга партиянын кызыкчылыктары корголгон бул жерден эми ар бир айылдын ошол жердеги өзүнүн активдүү жүргөн кишилерин депутат кылып, айылдык кеңештин депутаттары аркылуу мынакей акимдер шайланып атат. Бул деген элдин ошол жердеги өзүнүн берген ишеними көрсөтүлүп атат мамлекетке. Ушул киши бизге таттуу деп ошол киши аким болуп атат. Ал эми акимдердин алынышы туура мыйзам чегинде каралганын. Эгерде туура эмес иштер жасаса, коррупциялык иштер жасаса, укуктук ченемде анын иши каралып жумуштан алынат. Буга премьер-министрдин да күчү жетет, ошол эле жергиликтүү кеңештин депутаттарынын да күчү жетет. Нурбек мырза, ошол эле премьер-министр боюнча сөзүбүздү уласак, айталы депутаттардын арасынан кимдир бирөө премьер-министр болуп дайындалып турган болсо, анын депутаттык мандаты сакталат экен дагы. Ал премьер-министр болбой калгандан кийин кайра келип депутат болуп кызматын уланта берсе болот экен да. Мындай өзгөрүүлөр канчалык жөндүү сиздин оюңуз боюнча? Анткени бизде премьер-министрлерге кээ бир учурда ишенбөөчүлүк көрсөтүп кетип калып аткан учурлар болуп атпайбы? Мына биздин тажрыйбабыз көрсөтүп атпайбы? Тиги кээ бир фракциялардын лидерлери, партиянын лидерлери убагында депутат болуп келген. Анан ошолор баягы саясатта баягы премьер-министрликтен кеткенден кийин фракциядан да кетип саясаттан четтеп калбай атпайбы? Мына ошого негиз берет. Премьер-министр ушул мандатын сактап калса, эгер бошосо дагычы. Андан тышкары дүйнөлүк практикада дагы ушундай нерселер көп. Премьер-министр алган эмес, министрлер тиги өздөрүнүн тиги мандаттарын сактап калат да. Фракция парламентте ишенбөөчүлүк көрсөтпөй кетирип койсочу өкмөт башчысына? Жок, парламент бул эми парламент негизинен өкмөттү курагандан кийин ишенбөөчүлүк көрсөтө алат. Түшүнүктүү. Урматтуу көрөрмандар, сиздер сиздин депутат көрсөтүүсүнө ортоктош болуп атасыздар. Бүгүн биз баш мыйзамга киргизилип жаткан өзгөртүү толуктоолору туурасында талкуу жүргүзүп атабыз. Бизге конокко депутат мырзалар келишкен. Дастан мырза эмесе сөзүбүздү уласак, жогоруда Нурбек мырза айтып кетпедиби? Ошол эгер
кызматынан премьер-министрлик кызматы токтой турган болсо кайра депутаттык кызматын уланта берет депчи. Бул мындай эл аралык тажрыйба барбы бул боюнча? Сиздин оюңуз кандай? Бул боюнча мындай да, эл аралык тажрыйба бар. Бул Түркия мамлекетинин ошондой. Бирок Түркия мамлекети биздин системага өткүзү келип атат да. Жана ошондой эле жакында эле мына Назарбаев өзү айтты, мына премьер-министрлер, башка өлкөлөрдүн премьер-министрлери Астанада чогулганда айтты. Биз мындан кийин парламенттик өлкөгө өтөбүз деди. Парламенттик өлкө деген бул бизди премьер кылып атат. Ошол үчүн эгерде премьер-министр болуп кетип аткан депутат болобу, лидер фракциянын башчысы болобу, ал өзүн ишенип премьер-министрге барып атат. Ал өзүнүн мандатын тасташ керек. Эгерде премьер-министр болуп, дагы ошондой эле депутаттыкты дагы мындай чогуу параллельно алып кетем десе, бул чоң жаңылышат. Анткени бул жерде өзүн ишенбейт, экинчиден коррупциялык системага ал батып калат. Эгерде ага каршы бир депутат сөз айтып атса, айтат: мен деле мандатым бар, депутат, эртең ошол жерге келип кайрып отурамын, сен менин коллегамсың деп туруп, бардык нерсеге көз жумуп коюшу мүмкүн. Ошол үчүн татыктуу болуш үчүн барып таза иштеш керек. Түшүнүктүү. Нурбек мырза, жанагы сот реформасы, эгер биз өзгөртүү толуктоолорду киргизбесек, сот реформасы дагы алдыга жылбайт деген ойлор айтылып атат да. Жогорку сот президиумун түзүшүбүз керек депчи. Бул артка кайткандык болбойбу сиздин оюңуз боюнча? Кандай зарылчылыгы бар анын? Жок, тиги демилгеде президиум жөнүндө сөз жок. Демилгеде тиги жогорку сот чыныгы, баягы жогорку сот эми жалпы курганда чыныгы ушул акыркы чечимди кабыл ала тургандай болуш керек да. Биздин азыркы учурдагы сот системабызда бизде акыркы чечимди 3 судьядан турган жогорку соттун 3 судьясы турган ошолор кабыл алып атат. Акыркы чечим ал даттануулуга жатпай турган мындай немеге келип атат да. Чындыгында ал чечимдерди деле акыйкатсыз деп баягы нааразы болгондор болуп атат да. Экинчиден тиги жогорку соттун пленуму дагы мындай кандайдыр бир чечимдерди кабыл алганда ошол сот практикасында неме мындай туура түшүнүк бере албай атат да. Телекөрүүчүлөрдөн СМС билдирүүлөр келген экен, ошолорду окуп коеюн. Конституцияны өзгөртүү кайсы фракцияны кызыктырып жатат? Биринчи суроо. Шайлоо, референдум таза өтөт деп ишендирип айта аласыздарбы дейт. Сиз биринчи суроого жооп бериңиз, сиз экинчи суроого жооп бериңиз, Мен жана сиздин сот боюнча айтып кетпейинби? Могу суроого жооп берип койсоңуз, СМС анан кийин улайбыз. Мен экинчи суроого жооп берип, шайлоо бул жогорку кеңештин шайлоосу болот. Ал эми ага кошулуп конституцияны өзгөртүү референдум кылабыз деген бул жаңылыштык, ал чогуу өтпөйт. Сиздин оюңуз боюнча кайсы фракцияны кызыктырып жатат дейт көбүнчө? Негизинен бул боюнча талкуу болду. Тиги жогорку кеңеште бир мындай айтканда парламенттин жалпы жыйында, өзүнчө жыйында да. Ошондо бардык фракциялардын өкүлдөрү катышты. Андай эле каршы болгондорду мен байкаган жок. Канча фракция? 3 фракция колдоп атат ошондо бүгүн. 3 фракция колдоп атат. Тиги башка берки республика ата журт фракцияларынан деле өкүлдөр катышкан. Түшүнүктүү, рахмат. Жанагы соттор боюнча маселени улайын деп атасызбы? Дастан мырза улап койсоңуз. Соттор боюнча бул биз акыйкат сотторду көрсөтүп жол ачып бердик да. Бул конституциянын эмеси менен, жолу менен. Ал жерде так көрсөтүлгөн. Соттордун системасынын шайланышы, жогорку соттордун шайланышы, жогорку соттордун төрагасынын шайланышы. Биз деле жогорку кеңеште мисалы төраганы өзүбүз тандап атпайбы? Туурабы? Ал эми биз деле ошондой полномочияны жогорку сотко бергенбиз. Өзүңөр тандап алгыла. Таза иштеген, акыйкат, мындай орду жолу бар кишини тандап алгыла деп бердик. Алар шайлады. Эми булар айтып атат азыр. Президент көрсөтөт экен, жогорку кеңеш шайлайт экен. Эми бардыгын эле жогорку кеңеш узурпация кылып алган болбойт да. Тек деле эл журт айтып атат. Жогорку кеңеш муну парламент муну туура эмес кылып атат. Муну менчиктештирип алды деп. Эми бул болбойт. Болбогон нерсе. Мен ойлойм, мынакей бардык система. Азыркыдай калтырыш керек сиздин ойыңузча. Ооба, сотторду мынакей тандоо, жогорку сотторду тандоо бардык өзүнүн жолу менен кетип атат. Ошол эле жергиликтүү сотторду жолу менен кетип атат. Нурбек мырза, мында соттордун көз карандысыздыгы жөнүндө сөз кылуу туура болобу? Эгерде парламент дайындай турган болсо президенттин сунушу менен? Жок, бул жерде тиги президенттин кандайдыр бир ошол жогорку соттун төрагасын шайлоого катыштыгы жөнүндө гана сөз кетип атпайбы? Бул баягы демократиялуу өлкөлөрдө, ошол эле Европадагы өлкөлөрдө бул конституцияларында жазылган. Мисалы үчүн айта кетсем, Словакияда, Польшада, тиги Монголияда, Литвада, Болгарияда президенттин катышуусу бар, же сунуш кылат, же дайындайт.
бул жогорку соттун төрагасына гана да. Орун басарлар тийиштүү эмес. Жок, кээ биринде орун басарларына да тийиштүү, бирок негизинен төрагасы. Анан бул жерде эч кандай мындай көз карандысыздык жөнүндө сөз болушу мүмкүн эмес. Бул жөн гана бир мамлекетте баягы бийликтердин гана мындай мамлекет үчүн иштеши да, мамлекет. Түшүнүктүү. Кийинки маселе, дагы бир маселе аябай кызуу талкуу жаратып атпайбы? Жанагы эгер өзгөртүү толуктоолор киргизиле турган болсо, баягы депутаттык топ деген түшүнүк жоюлат депчи. Эгер фракциядан депутат чыга турган болсо, же болбосо өз ыктыяры менен чыгып кетет, же болбосо фракциянын мандатын алып коет депчи. Мында лидерлердин ыйгарым укуктары кеңейтилип, алардын күчү көбөйтүлүп калбайбы? Дастан мырза, кандай ойлойсуз? Эми мындай да, депутат императивдик мандатка тийиштүү эмес деген конституцияда так көрсөтүлгөн да. Эми ал азыркы күндө конституцияда так көрсөтүлгөн фракциянын депутаты фракцияга гана тийиштүү болду. А эгер ал фракциядан чыктым деп өзүнүн арызын жазса, ал мандатынан айрылат. Ал депутаттыктан айрылат ошол. Анан ичиндеги групп топтор түшүп алып мындай ушундай бүгүнкү бизде болбой жатпайбы? Болуп келди, бирок Конституциялык сот өзүнүн чечимин чыгарып берди. Болбойт, бул мыйзамсыз деп туруп, мына артка кайрып берди. Ошол мыйзамсыз негизинде бүгүнкү күндө мынакей топтордун баардыгы кайра ордуна келип атат. Эми калган нерсе, фракциянын лидерлери өзүнүн депутаттарын бир ынтымакта кармалбаган, ал ички маселе. Анын өзүнүн жоболору бар. Ар бир фракциянын өзүнүн жоболору бар. Ошол жерде каралган. Анын ынтымагын кармалбай группага бөлүп алды, анын фракциянын лидеринин өзүнүн кемчилиги. Нурбек мырза, кошумчалайсызбы? Кошумчалайын. Депутаттык топтор жөнүндө чынында мурдагы жылы ушул мыйзам кабыл алынып калган эле. Бирок ал конституцияга каршы болчу. Конституция боюнча депутаттар фракцияларга гана биригет да. Мына ошондуктан ушул конституциялык палата ошол мыйзамды жокко чыгарды. Азыркы учурда депутаттык топ деген түшүнүк биздин конституцияда да, мыйзамда да жок азыр деле. Ал эми депутаттардын тиги кандайдыр бир тиги топторго да баягы мандаты боюнча чакыртып алуу боюнча сөз болсо, бул депутаттык мандатты чакыртып алуу бул баягы кандайдыр бир деңгээлде ошол фракциянын, парламенттин, партиянын ар кандай деңгээлде мындай үлүшү болуш керек да. Баягы биз баягы партиялык тизме менен шайланып аткандан кийин кандайдыр бир деңгээлде дисциплина болуш керек да. Нурбек мырза, ошондо мисалы фракция лидерине бир депутат жакпай кала турган болсо, алардын пикирлери келишпей кала турган болсо, анан ал ушундай демилге көтөрүп чыгарып койбойбу фракциядан? Ушундай коркунуч, кооптонуу жокпу? Жок, анткени бул жерде фракциянын лидери чечпейт. Бул жерде фракциянын көпчүлүк добушу менен, фракциянын көпчүлүк добушу менен, анан саясий партиянын тиги жогорку органы съезд тизмени бекитип атат да. Съездин чечиминин негизинде ошондон кийин гана мандат алынышы мүмкүн. Мырзалар, эми программанын шарты боюнча бири-бириңиздерге экиден суроо. Дастан мырза, сиз баштасаңыз болот. Мен эми мындай да түшүндүрмө берип кетсем, 4-чү берене бар да, Конституциянын 4-чү. Суроо берсеңиз, Дастан мырза. Ошо 4-чү беренесинде бул Кыргыз Республикасынын убактылуу өкмөтүнүн декретинде кабыл алынган. Ошо 4-чү беренеде Нурбек мырза жазылып турат. Карасаңыз, Жогорку Кеңеш тарабынан Кыргыз Республикасынын конституциясына өзгөртүүлөр киргизүүнүн тартибин караган Кыргыз Республикасынын конституциясынын 114-чү беренесинин 2-чи бөлүгүнүн жоболору 2020 жылдын 1-сентябрынан тартып күчүнө кирет дейт. Мына ушул жерде так көрсөтүлүп атат. 114-чү 2-чи беренесинин 2-чи бөлүгүндө. Демек, 3-чү ошол жерде көрсөтүлөт. 3-чү, 4-чү, 5-чи, 6-чы, 7-чи, 8-чи берененин ар бир пункттары 2020 жылгы гана өзгөрүлөт. Эгерде өзгөртсө. Ошол үчүн мен сизге суроом. 2010 жыл 27 июнда кабыл алган конституция эл тарабынан 70% Кыргызстан эли катышып, ошонун 90% макул берген конституцияга эмне үчүн сиздер ушундай өзгөртүү киргизесиз деп атат? Эмнеси сиздерге жакпай атат? Бул жерде туура эмес түшүнүк болуп калды окшойт. Конституциянын 114-чү беренесинин 2-чи бөлүгү ал өзгөртүүлөрдү Жогорку Кеңеш тарабынан кабыл алган учур көрсөтүлөт да. Ал Жогорку Кеңеш өзү кабыл ала албайт. Ал учур бизге 2020 жылдын 1-сентябрынан кийин гана келет да, ал укук. Ал эми референдум элдин добушу. Да, элдин добушу кабыл алуу бул 114-чү берененин 1-чи бөлүмүндө жазылган. Бул жерде мына жазылган. Ушул конституцияга өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам Жогорку Кеңеш тарабынан дайындалган референдум менен кабыл алынышы мүмкүн. Эми бул берене качан иштейт? Бул берене аны 4-чү берене менен токтотуп коюп атат.
мынакей убактылуу өкмөттүн декрети ушул конституцияда карасаңыз 4 берене менен бекитип коюп атат. Ошо сиз айтып аткан нерсе 2020 жылы эгерде депутаттар кааласа, ошо референдумга алып чыгып, ошондо же 300 миң кишинин добушу менен жогорку кеңешке келип референдумга болсун деген нерсе менен анан ишке ашырат. Мен сизге конституцияны окуп коеюн. 4-берененин жазылган конституциянын 114 беренесинин 2 бөлүгүнүн жоболору 2020 жылдын 1 сентябрынан тартып күчүнө кирет. Мына көрдүңүзбү? Бул ошондо кабыл алынса. 2 бөлүгү гана. Мен 1 бөлүгү жөнүндө сөз айттым. Ошондо караңыз, ошондо. Эми бул беренелер боюнча жогорку кеңеште дагы кызуу талкуу жүргүзсөңүздөр болот. Өкмөңүздөр отуруп алып, Дастан мырза, сиздин сурооңузга жооп берди деп ойлойм, Нурбек мырза. Нурбек мырза, сиздин сурооңуз. Урматтуу Дастан Артисбекович, мына өзүңүз билесиз, тиги Республика партиясы, Ата журт партиясы бирикти. Анан ошол бир топ баягы маалымат берди. Республика Ата журт партиясынын тең төрагасы Өмүрбек Бабанов ошол конституцияга өзгөртүүлөр киргизилиши керек деп өзүнүн көптөгөн аргументтерин айтты да. Буга кандай дейсиз? Мен бул талкуу болгон, талкууга да катышканмын, Өмүрбек Токтогуловичка мен өзүмдүн каршы пикиримди билгизгенмин. Азыркы күндө, азыркы жылы ушул иштеп аткан конституция менен кийинки парламентте иштесин көрсүн. Мына биз 5 жылдык жаңы турган, бутка турган биз өзүбүздү көрсөтүп атабыз. Бизден бүгүнкү мына Назарбаев, Казак Республикасынын эл башчысы мына өзү айтып атат. Биз парламенттик өлкөгө өтүшүбүз керек. Көрсөтүп атат. Ошол үчүн мен ойлоймун. Сиз айткан сурооңузга жооп берейин. Ошо Өмүрбек Токтогуловичтун өзүнүн да проектиси бар экен. Ошо конституция боюнча жаңы конституция алып чыгам деген. Бирок мен ага каршы оюм билгизгем бир отурумда. Ошондой эле мен колдогон конституциям бүгүнкү күндө 2010 жылы кабыл алынган 27-жылдагы конституция. Бул иштесе, таза иштесе, эл үчүн кызмат кылып турган конституция бүгүнкү күндө ушул. Экинчи сурооңуз Нурбек мырзага кыска. Эми менин суроом Нурбек мырза, дүйнөдөгү эң ушул эски болуп саналган кайсы өлкөнүн конституциясын билесиз да? Ушул дүйнөдө бүгүнкү күндө колдонулуп иштеп жаткан конституциялардын бири болгон кайсы мамлекеттики деп билесиз? Шуну айтып бере аласызбы? Дүйнөдөгү эң эски конституциялар бул тиги Европа өлкөлөрүндө, вот мына Америка Кошмо Штаттарынын конституцияларын айтып кетсек болот да. Рахмат, сурооңуз туура. Мына Америка 1859 жылы конституция кылган экен, болгону 7 эле жолу өзгөртүп киргизген экен пункттарына. Көрдүңүздөрбү? Кандай конституция иштеп атат. А биз мынакей 20 жылдыкта эле 8 жолу алмаштырабыз. Мына дагы алмаштырабыз десек, биз кайка барабыз. Өнүкпөйбүз анда. Сиздин сурооңуз. Негизги коомдогу маанилүү маселелер референдумга чыгарылып, эл өзүнүн добушу менен чечиш керек да. Анан жогорку кеңеш баягы сөз кылып, баягы мына өзгөртүү киргизишке дагы укугубуз жок. Мына ошол эле мезгилде элдин арасында ушул конституциянын кемчилигин көргөндөр бар, ушул өзгөрүш керек дегендер бар. Мына өзүбүз көрдүк. Ушул эмне үчүн ушул элдин оюн пикирин билип койбошубуз керек? Эмнеге ушул элдин пикирин билип койгонго болбойт? Рахмат, түшүндүм. Эми элдин пикирин ар кандай болот, укса болот, угуп жүрөбүз. Бирок биз мына 2010 жылы 27-жылында муну кабыл алганбыз. Биз бекиткенбиз. Ошондо да пункт кылып киргизип атабыз 2020 жыл деп. Эл ошого макул болуп, 70% шайлоого катышып, ошонун 90% макул болуп берип атпайбы? Анда бир жылдан дагы ушинтип элдин топтору чыгып, бизге окшогон, сиздерге окшогон депутаттар да чыгып алып, конституцияны алмаштырабыз десе, анда бир жылдан дагы алмашабызбы анда? Ойлосоңуз, биз иштейли, бул жакшы нерсе, бул акыйкатты, бул көп нерсени мына коррупциялык система менен күрөшкөндө ушу конституция көрсөтүп атат, менин оюмча. Түшүнүктүү. Нурбек мырза, негизи ушул эгер жаңылышпасам, эреже боюнча бул мыйзам долбоору 3 окууда каралыш керек, Анан негизи эреже боюнча бул ар бир окуунун ортосунда 2 айдан болуш керек экен да. Анан ошондо 3 окуу болсо бир 6 ай, жарым жыл убакыт керектелет экен. А сиздердин мөөнөтүңүздөр бүтөрүнө бир 3-4 айдай эле калбадыбы? Анан кантип жетишесиздер бул мыйзам долбоорун кабыл алганга? Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин регламенти жөнүндө мыйзам бар. Ал мыйзамга сиз айтып аткан нерселер баягы мыйзамдар жөнүндө болуп атат. А бирок 4-бөлүм бар. Мыйзам чыгаруунун атайын жол жоболору бар. Ошол жол жоболордо 10-главасында конституцияга өзгөртүүлөрдү киргизүү, референдумду дайындоо жөнүндө көрсөтүлгөн. Ал боюнча
66 беренеси Жогорку Кеңеш тарабынан Конституцияга өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча референдумду дайындоо жөнүндө мыйзамдар долбоорлорунун кароонун өзгөчөлүктөрү жазылган да. Аны Жогорку Кеңеш жанагы сиз айткан процедура катарында эмес, мындай башкача тартипте баягы кабыл алуусу каралган да. Түшүнүктүү. Мырзалар, убактыбыз соңуна чыгып баратат. Акыркы суроону бергим келип атат да. Нурбек мырза, Дастан мырза, эмне себептен ушул маселе ушул шайлоо алдында көтөрүлүп жатат да? Баягы элдер айтып атпайбы, эмне саясатчылардын, бийликтегилердин башка иши жокпу, башка нерсе менен алектенбейби деп. Бул элди баягы шайлоо алдында алаксытуу амалы болуп жүрбөсүн да? Анткени баары бир депутаттар бара турган болсо, шайлоочулардын алар баягы берген талаптарын аткардыңарбы деген мындай отчет алышат да, ошондон алаксытуу амал эмеспи, Нурбек мырза? Жок. Эмне себептен шайлоо алдында көтөрүп атасыздар бул маселени? Буга чейин көтөрбөйдү? Жок, буга чейин деле баягы бир топ жыл бою мындай сүйлөшүүлөрдө, мындай талкууларда сөз болуп келген бул. Баягы кээ бир ушундай бир аз кемчиликтерин оңдоп коюш керек боюнчачы. Бирок кандайдыр бир деңгээлде учуру келгенде оңдош керек да. Мисалы үчүн өзүңүздөр билесиздер, 2006-2007 жылы бир жылдын ичинде 3 жолу конституция өзгөргөн бизде, Кыргызстанда. Мына бул конституция бир топ өзүнүн туруктуулугун көргөзүп атат. Мына 5 жыл иштеди. Эгерде эл өзгөртүүнүн кереги жок десе, бул конституция дагы деле иштей бермекчи, өзгөрүүсүз. Түшүнүктүү. Анан акыркы СМС суроо келген экен, Дастан мырза, сизге жолдоп койбойм ушуну. Шайлоо бүткөндө уткан партиялардын почтальонго чейин кызматтарды бөлүштүрүүсү ушунчалык элдин жырын кайнатат. Буну качан токтотосуздар деген суроо келиптир. Эми эң негизги бизге мына туруктуу конституция болсо, туруктуу өкмөттүк институттар иштесе, бүгүнкү күндө Кыргызстандын өнүгүп өсүшү, экономикасы бат болот. Кызмат бөлүштүрүү да азаябы? Кызмат бөлүштүрүү бул эми жана поштада кызматкерлерде ушундай бөлүнүп кетти деген бул эң биринчи 2010 жыл, 2011 жылдар ошондой ситуация болгон. Мына жаңы парламенттик өлкө болгондо мен мына моюнума алам, ошондой жагдайлар кездешкен. Бирок бара көч Кыргызда айтат го, көч оңолот деп. Бирок бүгүнкү күндө иштеген татыктуу жаштарды жумушка тартып атат. Өзүн көрсөткөн. Мына ошол күндөр бүгүнкү күндө болуп атат. Мына азыр жаш министрлер келип атат, жаш зам министрлер келип атат, департаменттин жетекчилери келип атат, мектептин директорлору келип атат. Демек, киши өзүнүн жаштыгын, ишин көрсөтүп алса, эгер адам заты демек бийликке келе алат. Түшүнүктүү. Мырзалар, биздин суроолорго жооп бергениңиздерге чоң рахмат. Биздин убакыт соңуна чыкты. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздердин эсиңиздерге салсам, биздин суроолорго Жогорку Кеңештин депутаттары Дастан Жумабеков жана Нурбек Касымбеков жооп берди. Ал эми биз бүгүн баш мыйзамга киргизилип жаткан өзгөртүү толуктоолор туурасында талкууладык. Биз сиздер менен коштошобуз. Келерки шаршемби дал ушул саатта көрүшкөнчө аманчылыкта туруңуздар.